بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мурдакы сабагыбызды улантабыз. Бул Адда ва Дава, Дарт жана Дава деген китептен Ибн Кайим аль-Джаузия, Аллах субхана ва таала аны өз рахматына алсын. Биз мурдакы сабакта ошол рызкыны, өмүрдү кыскарта турган бир амалдардын бири бул күнөө дегенбиз. Демек, күнөө адамдын өмүрүн кыскартат. Мындача айтканда, өмүрүнө береке берет, ибадат, итаат амалдар, жана ошондой эле өмүрүнө жамандык, ар кандай апааттар тегерегинде болот, эгерде күнөө кылса. Мисалы, кээ бир алымдар айтты дейт. وقالت طائفة أخرى تأثير المعاصي, күнөөлөрдүн таасири өмүргө кандай таасир берет? هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب. Чыныгы жашоо дейт, бул жүрөктүн жашоосу дейт. Андыктан намаз окуган, орозо кармаган, Аллахка иман келтирген жүрөк бул тирүү жүрөк. Эгерде намаз окубаса, Аллах Таала иман келтирбесе, Аллах Таала толук баш ийбесе, бул адамдын жүрөгү шарият боюнча өлүк жүрөк. Ошол үчүн чыныгы жашоо бул жүрөктүн жашоосу дейт. Ошол себептен Аллах субхана ва таала мусулман эместер жөнүндө алардын жүрөктөрү өлүк сымал жөнүндө Аллах айткан. Амуатун гайру ахья. Алар өлүк, алар тирүү эмес деген. Албетте бул жерде ар кандай тафсирлер бар. Кээ бирлер бул тафсирин жанакындай идалдарды мурдакы пайгамбардын доорунда Курайш элинин мушриктери сыйым чаткан идалдар, булар жансыз, кийин кыямат кайымда Аллах субхана ва таала ага жан салып, андан кийин алар жан салгандан кийин ошол идалдар, ошол эки сыйынылган таштар Аллах Таалага жан салынгандан кийин Аллах Таалага акыйкат абалын билгенден кийин алар сыйын жаткан адамдарынан олак болушат экен, алыс болушат экен. Ошондой эле дагы бир маанилеринен бул динде, тагыр айтканда ислам динин карманбай, динден алыс болуп жүргөн адамдар, алардын жүрөктөрү өлүк сымал. Ошол үчүн Аллах субхана ва таала мусулмандардын жүрөктөрүн, алардын жүрөгүн тирүү деп эсептейт. Андыктан пайгамбар алейхиссалату вассалам да айткан, Аллах субхана ва таала силердин жүзүңөргө, силердин улутуңарга карабайт, Аллах Таала силердин жүрөктөрүңөргө жана кылган амалдарыңарга карайт dedi. Андыктан келиңиздер, жүрөктөрүбүздү Аллах Таалага толук оодаралык. Ошол үчүн пайгамбарыбыз дагы дуасында я мукаллибал кулуб, жүрөктөрдү оодаруучу, биздин жүрөктөрүбүздү сага итаат кылганга одар деп пайгамбар дуа кылган. Келиңиздер, жүрөктөрүбүздү тирилтелик. Жүрөктөр эмне менен тирилет? Аллахты эстөө менен, намаз менен, ибадат менен, илим менен, зикир менен, жакшы шарияттагы билген маалыматтар менен. Фал-хаяту хия ал-хакыйка хаятул калб. Чыныгы жашоо дейт. Бул жүрөктүн жашоосу дейт. Ва умрул инсан муддату хаятихи. Ал эми инсандын өмүрү дейт. Анын жашап жаткан убактысы. Тагыр айтканда, мисалы бир адам 70-ке чыгышы мүмкүн.
Бирок ал 60 жашында намаз окуп баштап, орозо кармап, ибадат кылды, ошентип 10 жылдан кийин кайтыш болду. Бул адамдын өмүрү кыска. Эмне жагынан кыска деп айтып жатабыз? Аллах Таалага итаат кылып жаткандан баштап кыска. Ал 10 эле жыл ибадат кылды. Андыктан бул жерде Аллах Таалага ибадат кылган убакытты эсептелет. Андыктан эгерде жаш жигиттер 15 жашынан баштап намаз окуп, орозо кармап, ошону менен алар 80ге чыккан болсо, алардын өмүрүнө береке бар, алардын өмүрү узун. Ошон үчүн фалейсу умруху илля ауқату хаятихи билла. Бул Аллах Таалага арнаган убакыттары эсептелинет. Фатилка саату, бул сааттар, мисалы канча саат жашоосундагы ибадаттарын эсептелет. Канча саат намаз окуду, канча саат орозо кармады. Демек, бүт ибадаттары канча күн, ошонун баарын эсептегенден кийин бул жерде анын таквачылыгы, анын жакшы иштери, анын итааттары, мынакей, ошолор анын өмүр кошот экен. Фалбир ва тақва ва таа тазиду фи хадил ауқат. Андыктан анын убактарын, анын ибадаттары, анын таквачылыгы, анын итааттары Аллах болгон, анын өмүрүнө убактысына берекесин, убактысын кошот дейт. Келиңиздер, ошол үчүн өмүрүбүздү узундугун кааласак, өмүрүбүздүн берекесин кааласак, анда жашообуздагы ар бир убакытты туура колдонолу. Аллах Таалага болгон ибадат менен. Ошондо жашообуз ибадат менен толсо, анда өмүрүбүзгө береке болот. Канчаден адамдар бирөө айтат, жакшы эле жашады, 80ге чыкты дейт, 90га чыкты дейт. Бирок жашоосунда намазы жок. Ал жакшы жашаган эмес. Ибадаты жок. Аллах Тааланын алдында жакшы жашаган ким? Аз жашаса дагы намазы, ибадаты, орозосу, ислам дини, тагыр айтканда динде убакыттарын өткөргөн болсо, дин менен, мына бул адамдын жашоосунда жакшылык бар дейбиз. Ошол үчүн келиңиздер, убакытты туура пайдаланалы. Же Аллах Таалага баш ийүүдө пайдаланабыз, же шайтандын азырлыгына кирип кетүүдө колдонуп калышы мүмкүнбүз. Негизинен бул маселенин сыры дейт, эмнеде жатат дейт? Анна умрул инсан муддату хаятихи. Инсандын өмүрү анын жашоосунун убактысына гана каралат дейт. Мындайча айтканда, жашоосу качан жашоо болуп эсептелинет дейт? Качан гана Аллах Таалага толук моюн сунганда дейт. Мындай ошондуктан жашоо деп качан башталат экен жашообузда? Жашоо Кудай Таалага намаз окуп баштагандан кийин. Ага чейин биз өлүк адам катары эсептелебиз. Чыныгы жашоо жүрөктүн жашоосу. Андыктан бир жигит 30 жашында намаз окуп башташы мүмкүн. Биз айтабыз, жүрөгүнүн жашоосу эми ачылды. Бирок бул дүйнөдө жашап жатат ал. Ал тирүү адам. Бирок ал адамдын жүрөгү шарияттын маңызы менен караганда өлүк болуп эсептелинет. Анын жүрөгү Аллахты эстебесе, зикир кылбаса, ибадат кылбаса, алардын жүрөктөрү өлүк сымал. Келиңиздер, канча деген жаныбарлар тирүү, канча жаныбарлар басып жүрөт. Бирок Аллах Таала Аллахка баш ийбеген, динди карманбаган мусулман эместерди Аллах аларды жаныбар сымал деген. Инналлазина кафару ятаматтаун ва яакулун кама таакул ан'ам wan нару масвал лахум. Аллах айткандай,
динди кармабагандар, Аллахка моюн сунбагандар, динсиз болуп кеткендер, алар жаныбар сымал дейт. Алар жаныбар сымал. Алар жеп ичет жаныбар сымал. Башка аяттарда Аллах субхана ва тааля алар жаныбарлардан дагы адашкан дейт. Чыныгы жашоо бул жүрөк Аллахты эстөө менен, дене Аллахка ибадат кылуу менен бул адамдын жашоосунда, бул адамдын өмүрүндө чыныгы жашоо пайда болду. Ошондо Аллах субхана ва таалянын нематтарына бөлөнгөндө ал Аллахты сүйүп, Аллахты зикир кылып, бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн амал кылып баштайт дейт. Анықтан келиңиздер, Аллах субхана ва тааля бизди ушундай ибадат кылган, жүрөктөрүбүз Аллахка бөлөнгөн инсандардан кылсын.